Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчыбек Кыдырсаевич, биз азыркы ошол Акаевдин убагынан бери иштеген бир нече депутаттар, бир нече министрлер эбегейсиз бай болушуп, Бишкекти бөлүп алгандардын баардыгы азыр аман-эсен тирүү да. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, дагы бир жолу Камчыбек Кыдырсаевич, мунугу премьер-министр болуп иштеген, министр МВД болуп иштеген, чоң бийликтерде ушундай бир байлыктарды топтоп жыйнаган Акаевдин убагындагы, Бакиевдин убагындагы, Сооронбай Жээнбековдун убагындагы ушулар менен чогуу иштешкен чиновниктердин баардыгынын дүйнөлөрүн текшериш керек. Урматтуу Камчыбек Кыдырсаевич, бул жерде мен атын атап кетейин. Амангелди Муралиев деген бар, премьер-министр. Ал премьер-министр болуп бир нече байлык топтогон. Анан кийин министр МВД болгон Ахматбек Темирбеков деген. Бул деген Майрам Акаевдин кадрлары болгон. Ошол учурдагы Кыргызстанга ланд крузерлерди 11 класс балаларына подарить эткен мына ушулар болгон. Мына ушуларды жакшы текшериш керек. Мына Кубанычбек Жумалиевдин соту эмне болуп бүттү? Кубанычбек Жумалиев бул миллиард деген доллар жеп, миллион сом менен кутулуп атат булар. Доллар менен жеп, сом менен кутулушуп атат. Мындай айтканда адмен валюта болуп атат да. Биз булардын баардыгын ушул күнгө чейин ким иштеп келди, баарын текшеришибиз керек. Байлыктарын. Могу Сарскы селого кир, Көкжарга кир, бүттүк булат ойлор шакта. Карапайым эл ышытанып тетигил Абизной жакта жашашып атат. Ушулар Акаевдин убагынан бери, Бакиевдин убагынан бери, Сооронбай Жээнбековдун убагынан бери баардыгын кылдат текшериш керек. Булардын баары ууру. Камчыбек Кыдырсаев мындай жакшы кылып атат да, могу бизнесмендер баарын камап, кустуруп, мен сизди колдойм да, ушу жагыңыздычы. Анан могу эскертип кетет элем, министерстводо МВДда иштеген оперлер сиздерден сураныч, туура эмес маалымат бербей, результатка мен берем деп баарыңар чуркабагыла. Биринчи могу менин түзүү эфиримди көргүлө, анан кийин результат бергиле. Ошондой туугандар могу түз эфирди бөлүшөт деген ойдомун. Биз карап көрөлүк, 5 президент Кыргызстанды бөлүп мындай жанагы торттай кылып бөлүп алганда, тортты бөлгөн киши жейт да, чужой киши жебейт да. Кыргызстанда азыр мамлекетти жеп, мамлекеттин эзебинен бай болгон депутаттар, министрлер толтура ушул күнгө чейин. Мына алды жогорку кеңеште отурат. $50,000 пара берген деп бирөөлөр кайра сасып атат. Могу Жаңбырчиев деген депутатка, ал Финполдо зам болуп турганда, мына ушуга окшогон мамлекетте иштеп, мамлекеттин эзебинен байгандарды булардын, мындай айтканда, Ташиевдин сөзү менен айтканда, булардын мыйзам менен жанын сууруп алыш керек, жанын. Биз ошондо гана алдыга кетебиз. Мына Жумалиевдин байлыктарын айтып түгөтө албайсың, Жумалиевдин байлыктарын. Акаевдин убагынан бери шундук байлар, мисалы Ташкыл Керексизов деген өлүп калды. Ал деген мындай айтканда, мындай ташты деле жутуп койгон адам экен да. Бизде аябай байлар көп, байлар көп, жакырчылык адам да көп да. Бул мамлекет 30 жылдан бери тонолуп келатат. Биринин аркасынан бири келет, бул келип красиво сүйлөйт, тиги келип красиво сүйлөйт. Бири мындай алдыга жылыш жок. Сага 2000 сомдон берип депутат болуп келгендер, урматтуу элим, силерге ушундай 2000 сомдон депутат акча берип келгендер, алар эч качан силер үчүн күйбөйт, тагдырыңарды өлтүрөт. Бул точно, бул акыйкат нерсе да. Ошол эле тиги жөнүндө сүйлө, бул жөнүндө сүйлө дегендерчи,
ошо телефон колуңарда бар. Өзүңөр күнү түнү сүйлөй бергиле, 24 саат убакыт бар силерде. Мага тигин сүйлө, буну сүйлө деп мен бирөөгө жертва кылбагыла. Мен эч кимди колдобоймун. Так что Бабановыңбы, Адаханыңбы, мага аныңардын кереги жок эчкимизе. Жада калса Атамбаевдин кереги жок мага. Эфирди бузбай тынч отурлар, тигин сүйлө, буну сүйлө. Телефонуңар барбы? Эдинса сал дагы жашнак болуп, конкретно өзүңөр түз эфирге чыккыла. Азыр карап көрөлүк. Бүт блатной. Акча болот, мээси жок депутат болуп келип отурат. Тигин досу, bunun баласы, тигин баласы болуп. Биз Акаев, Бакиевден, Жээнбековдор менен иштешкендердин баардыгын мүлктөрүн конкретно текшертип, президентке жардам беришибиз керек. Президенттин азыркы могу саясатын колдоп туруш керек. Анткени президент азыр уурулар менен конкретно күрөшүп атат. Уурулар менен. Мына Ташиев мырза күнбү түнбү жүрөгү ооруп кулап калса дагы коррупция менен, ОПГлар менен аябысыз күрөшүп атат азыр данный момент. Эми карап көрөлүк. Муногу цумду, гумду баардыгын эле чоң блатнойлор салган. Айрге сизге окшогон, бизге окшогондор аларды сала албайт. Муну албетте ушуга окшогондордун баардыгын текшериш керек. Ошонун баарын текшериш керек. Баарын кустуруп мамлекетке биз казынага акча чыктаса, ошондо мамлекет алдыга жылат. Мамлекет ошондо алдыга жылат. Могу Амангелди Муралиев, бул деген премьер-министр болуп иштеген киши, баласы госизмен менен түрмөгө кеткен мунун баласы. Кандай болуп чыгып кетти белгисиз да. Госизмен деген бул деген сөз, бул өтө эң чоң статья, бул убийстводон да өйдө турат статьясы. Эми карап койгуле, ушундай чоңдордун балдары атасы мамлекетти жеп, талкалап, ичип, жегип, чичип, чочкодой чалып кеткендердин бардыгын балдары келип госизмен кылып атат. Мына биз ушуларга жол бербешибиз керек. Ушуга окшогон Амангелди Муралиевке окшогон, Кубанычбек Жумалиевке окшогон, Темирбек Акматалиевке окшогон бул гос разбойниктердин баарын камаш керек азырап келип. Булар элдин эсебинен кордук көрбөй ушул күнгө чейин жашап келатат. Булардын байлыктары эбегейсиз. Буларга чөткө мыйзамдын негизинде иштеп туруп, булардын байлыгын бардыгын мындай айтканда кулакка тартыш керек буларды, мыйзамды кулакка. Азыр карап көрсөңөр, мисалы Кыргызстандагы бир нече байлардын баардыгы депутат болуп отурат. Данный момент. Шайлоодо акча берип келе атпайбы? Шайлоодон акчага алдансаңар, урматтуу элим, депутаттык шайлоодон. Шоруңар шорпудой кайнады дей бергиле. Мына арасында депутаттар арасында отурат булганган адамдар. Мен атын атап эле коеюн. Дагы тигин чыгарып, бунун чыгарып, бирөөлөрдү ортого салып, жалдырашып. Аябай мындай коррупция менен күрөш болуп атканда, ушуну колдоп туруш керек. Бул президентке пакта коюу эмес, бул Ташиевке пакта коюу эмес. Бул акыйкат нерсени айтып атам мен. Ким конкретный, мисалы ГКМБга отурду, мен билем да кимдер отурган. Бирок Ташиевди болуп ким күрөштү конкретный? Эркекче айтыш керек бунун жагын. Жалаң эле жамандай бербеш керек. Ташиев мындай, анан Садыр Жапаров мындай депчи. Мына эки тең конкретный иштеп атат. Анда ошончолук дух болсо силер чыгып айткыла. Силер иштей албай атсаңар, духуңар барбы, айтып көрөчү. Мени булудуна тыкпай. Урматтуу достор, түз эфирди бөлүшүп коет деген ойдомун. Баарыңарга ден соолук каалайм, узун өмүр каалайм. Биз могу коррупция менен күрөшүп аткан бийликти бекем колдоп турушубуз керек. Бул мамлекет, бул Садыр Жапаров менен эле Камчыбек Ташиевдики эмес. Бул жалпы биздики, сиздики. Буларга жардам берип турушубуз керек. Ошондо гана биз алдыга кетебиз. Анан кийин бир нерсе айтса пактачы деп, көт жалама деп,
Тиги бу дейсиңер. Мамлекет сага керекпи? Сен ачык сүйлө. Жүрөгүңдө эмне турат, ошону сүйлөп койгула. Мамлекет керекпи? Кереги жок болсо, бирөөнү булууна тыкпагыла. Мына менин видеомду жазап, Акылбек Жапаров жөнүндө сөз кылгам. Видеомду жазап туруп, Акылбек дегенин алып туруп, Жапаровду кошуп туруп, булардын жүрөгүндө мекен болгон сүйүү жок деп туруп, шундук сантаж кылып жазап коюшуптур. Көрдүңөрбү? Бирөөнүн тагдыры менен башка саясатчылардын ушундай фейктери ойношот да. Аш жерде мен камалып кетиштадым. Не за что? Достор, баарыңарга рахмат. Эфирди көргөнүңөргө. Мамлекетте тынччылык болсун. Баса 19-ында митинг болот дейт. Митингге чыкпай эле койгула. Мамлекетке тынччылык керек бизге. Улам эле митинг боло берсе, бизге эч бир инвестор келбей коет. Митингге эч кимге чыкпагыла. Рахмат, достор.